Ассаламу алейкум. Мен Атажан Нурай Акылбекова, Азия мусулман айымдар форумунун Кыргызстанда биринчи жолкусун биз уюштурганбыз. Бул форумду уюштурганда бир топ көйгөйлөргө туш болгонбуз. Кыйынчылыктар болгон. Бизде эң алгач уюштуруп атканданбы, мындай болобу, болбойбу, кандай болот деген элдерге түшүнүк жеткире албай бир аз кыйналганбыз. Бирок 15 күндүн ичинде 1300 айымды топтоп спорт ортосунда форумду уюштурганбыз. Казакстандан Марзиябек Айдар, Кыргызстандан Айжан Акылбекова, Саида Устаза келген, ал кезде Шахризада Аданова Россиядан ал келди эле. Анан ошентип форумубуз жогорку деңгээлде болгон. Форум бүтүп форум эртесинде келе албай калгандар аябай көп болгон да. Балким кимдир бирөө ишенбей келбей койгон, кимдир бирөө да башка себептер болуп калган. Бирок кандай болсо дагы ошо форум эртесинен баштап эле бизге кийинки форум кана деп сунуштар, суроолор аябай көп болду эле. Анан спикерлер тарабынан дагы туура кылдыңар, ушул форумду ушундай деңгээлде уюштуруп туура кылдыңар. Эми ушул эле форумдун башка дагы адамдарга жетишин камсыздагыла деген сунуштар мага көп түшкөн да. Бирок ал кезде мен кош бойлуу элем, ошого ооруп калдым. Ооруп калып, анан уюштура албай калдым да. Баягы спикерлерден өзүмө да ма сунуш давай сен менин сабагымды ушинтип элге көбүрөөк алып чыгып уюштур деген сунуш түшө берчү эле. Бирок баарына эле мындай эмнегедир мен күчүм жетпечүдөй ушул нерсеге. Жана уже биринчиси эми ал биринчиси болду, ал эми экинчиси жогорку деңгээлде болуш керек. Анткени эл уже биринчисиндеги нерселер эле кайталанды. Же болбосо биринчисинде эле ушуну айтып атпады эле, кайра эле ушулбу деген нерсе мага жаккан жок да. Мен такыр башкача мындай башкача маалыматтар эл уга элек YouTube'дан, интернеттен жана башка маалымат булактарынан табылбаган эң бир баалуу айымдардын жашоосун өзгөртө турган маалыматтардын ушул форумда берилишин кааладым. Бирок ал нерсе сапаттуу болушун да кааладым да. Анан ошого кетенчиктеп аткан болчумун. Анан бизге ушул эки кыздан сунуш түшүп калды. Үчөөбүз чогуу кеңешип отуруп эле келгиле кайрадан кылалы. Себеби ошондон 2-3 күн мурун эле көптөгөн айымдар менен жолугушуп келип эле сунуш түшүп атканда дагы уюштургула дегенчи. Аны ушундай болду да. Анда кел уюштурабыз деп эле анан баары башталып кетти. Мен атым Нуриза Мамед. Почти айымдар менен иштешкенге 2,5 почти 3 жылдай болуп калды. Буга чейин мисалы жеке өнүгүүсүн эмес, алардын жеке потенциалын ачканга, же болбосо именно интернет тараптан SMM болобу, маркетинг жактан болобу, илим үйрөшүүнү себепчи болуп келгенбиз буга чейин. Анан акыркы жылдары айрыкча турмушка чыккандан кийин өзүнчө айым деген сфера ачылат экен да. То есть же болбосо айым деген бир сонун бир кандай десем, көрөнгө дейинби, же болбосо бир бактарактын түбү деп айтамынбы, кыскасы айтканда айым деген бир чоң бир китеп ачылат экен да. Анан сага мурун көрүнбөй жүргөн көйгөйлөр көрүп баштайт экен, сага мурун билинбей жүргөн проблемалар ачыкталып чыгып баштайт экен да. И ошол убакта сен уже акча вообще роль ойногонун сезип калат экенсиң. Адамдардын жеке өнүгүүсү, то есть именно айымдын психологиясы, мышлениясы, пикири, түшүнүгү бул жакта чоң роль ойнойт экенин сезет экенсиң да. И ошол учурда сен уже такыр бөлөк нерселер тууралуу ойлонуп калат экенсиң. И акыркы 1,5 жылдан бери аябай актуалдуу ойлонуп аткан нерсем бул айымдардын бир эле айымдардын эмес да. Айым дегенде бизде кандай түшүнүк жаралат десеңиз, уже күйөөгө чыккан кыз элестелинет да. Биз деги эле ушу кыз келиндер болобу, же кыздар болобу, келиндер болобу, кыскасы ушул женский пол деп айтсак болот го. Булардын жеке табигаты, жеке булардын нукурасы, баалуулуктары кандай деңгээлде өнүгүш керек, кайсы идеология менен кетиш керек деген маселе ойлондуруп баштады да. Анан ал тууралуу изилденип баштадык, окуп баштадык дегендей.
Анан азыр өзүңүздөр билесиздер, бизде азыр информационный шум аябай көп да. Мисалы бизде альхамдулиллах азыр өнүгүү модага айланып баштады. Альхамдулиллах иштөө модага айланды. Альхамдулиллах бизде психология боюнча же болбосо өзүн таануу, өзүн баалоо аябай трендке айланып баратат да. А бирок ошол эле учурда бизде кыргыздын именно нукралуулугун, баалуулугун таштап башка бир агымга агып кетип атканыбыз бизди аябай өкүндүрөт да. Эң башкы биз үчөөбүздүн бириккенибиздин максаты ошол нерседен токтотуп, на самом деле кыргыз айымы, кыргыз кызы кандай болуш керек? Чындыгында кимге карманыш керек? Эмнеге таянып туруп анан алар оңдолуш керек деген проблеманы козгоп чыктык да. Ошонун негизинде анан бул форум уюштурулуп жатканы жүрү да. Менин атым Мерима Осмоналиева. 5 жылдан бери айымдардын потенциалын ачуу боюнча жана ошондой эле идеологиялык проекттер менен иштеп келем. Көбүнчө за кадром иштеймин, кадр сыртында иштеймин. 16 октябрда боло турган форумда 4 спикерибиз болот. Биринчи спикерибиз бул биздин устазабыз Саида устаза. Саида устазанын темасы аялдын жашоодогу балансы. Биз ушул бүт муктаждыктарды, бүт ушул суроолорду чогултуп, айымдар ушул жашоодогу балансын жоготуп баратат. Иштесе үйү калып баратат, үйүнө кирсе иши калып баратат. Ушул өзүнүн жашоодогу балансын өнүгүүсүн дагы, өсүүсүн дагы, үй бүлөсүн дагы, бала тарбиялоосун дагы негизи өзүнүн айым катары сактап калуусун ушул суроолордун баардыгын алдык дагы. Ушул сферада ушул суроолордун баардыгын, ушул муктаждыктардын баардыгын жаап бере алган биздин эң мыкты Кыргызстандын алдыңкы элимдүү устаздарынын бири ушул Саида устазаны тандап алдык. Экинчи спикерибиз бул Марзия Бекайдар, буюрса Казакстандан келет. Марзия Бекайдардын темасы орусча болот, ал өзүнчө орусча выступать этет. Анын темасы «Как вдохновить мужа на миллион» деген тема. Буну алганыбыздын себеби айымдар азыркы учурда көп түргө бөлүнүшөт, көп мындай уровеньдерге бөлүнүшөт. Анан көпчүлүгү 80% алсак же 90% алсак үйдө отурган айымдар, бардыгын эле ишке чыгып иштегенге мындай кандайсы мүмкүнчүлүктөрү жок да. Анан ошол айымдар үйдө отурабы, көчөдө иштейби, кайсыл жакта болбосун, именно ошол өзүнүн көзүн эми миллион тапканга үйрөтүү эмес, бул жерде темасын именно как обучить деп алган жокпуз, же башка тема алган жокпуз. Именно айымдар өздөрүнүн күйөөлөрүнө кантип шык берсе болот, ошол үй бүлөсүн жакшы бакканга, жакшы алып кеткенге ошол теманы тандап алдык. Ana ошондой эле үчүнчү спикерибиз бул Жазгүл Жаманголов. Бунун темасы аял жана доор деген тема. Азыркы доор кандай болуп жатат? Негизи аял өзүн кантип сактап калыш керек, кантип өзүн алып жүрүш керек? Негизи айым деген өзүнүн сапат, кандай десем, статусун кантип кармап калыш керек? Бардыгын параллелдүү жашоо алып кетсе болотпу, болбойтпу, ошонун бардыгын айтып берет. Буюрса, анан 4-ч спикерибиз бул Нуркыз Кадырбекова. Темасы келин кайнене темасы. Буюрса, мындай азыркы учурда дагы көпчүлүгү мындай жаш кыздар турмушка чыгып атат, улуулар деле буюрса мындай кайнене менен жашаган биз үчүн мындай бир тоскоолдук болуп калды да айымдар үчүн. Айымдардын мындай бир стереотип калып калбасын, что азыр турмушка чыксам болду, мен токтоймун, же болбосо кайнене менен жашасам мен болду, иштебей каламын, же өнүкпөй каламын, же өспөй каламын деген ушундай бир стереотиптерин жоюш үчүн, ушундай стереотиптерди жоготуш үчүн ушул келин кайнене деген теманы алдык. Ар бир спикерибиз бул темаларды сиңирип алган спикерлер да. Мындай жөн эле теманы тандап туруп белгилүү болгон үчүн эле ушул темада сүйлөп бериңиз деген жокпуз да. Ошол темага ушул спикер татыктуу же татыктуу эмеспи? Ошол спикер ошол темада мындай өзүн практикада ашырганбы, кандай эмгеги сиңгенби деген суроолордун негизинде анан спикерлер тандап алдык. Бул форум бир эле келиндерге деген түшүнүк болбош керек да, себеби жакшы бир сөз бар го, кыргызда орууну башта электе аны дарылап койгон оңоюраак дегенчи. Анысыңарындай ошо бизде бул форумга көбүрөөк кыздардын да келишин каалайт элек, себеби ошол эле күйөө маселеси, кайын журт маселеси, жашооңдо балансты сактоо, өзүң менен болгон мамиле, бул жалпы айымдарга тиешелүү, жалпы эле кыз келиндерге тиешелүү маселелердин бири да. Ошого бир эле жок менде көйгөй жок, менде баары жакшы деп келбей койбостон, биздин форумга келүү менен ал өзүндө келечекте боло турган көйгөйлөрдү дагы болтурбай коюшу толук ыктымал да.
биздин ушул форумга катышкан айымдардын жакындары менен мамилеси дагы да жакындашуу үчүн атайын биз жүрөктөрдү бириктирүү максатында билет бокс деп даярдадык. Бул билет бокстун негизги максаты жүрөктөрдү бири-бирине жакындатуу. Мисалы үчүн келин кайненесине же тескерисинче кайненеси келинине белек алып берсе болот, биздин билеттерди алып берсе болот, жана күйөөсү, курбулары айтор бири-бирине алып берсе болот. Биз аларга бир эле билеттерге арзандатуу кылбастан кошумча өзүбүздүн атайын кайненелерге, келиндерге, жубайларга жана курбуларга арналган белектерибизди дайындап койдук. Урматтуу айымдар, буюрса 16 октябрь күнү спорт ортосунда бир күн бою айымдарды өнүктүрүүчү, өстүрүүчү жана жаңы чөйрөгө кадам таштоочу күндөн баарыңыздарды эмес, ар бириңиздерди күтөбүз. Ума журналы уюштурган бул конкурска активдүү катышып, Азия айымдар форумуна 3 билет утуп алыңыз.